Дагы саналуу күндөрдөн кийин Кыргызстанда чоң майрам бул эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы. Өзүңдөргө маалым болгондой, эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы быйыл Жалал Абад облусунда республикалык деңгээлде белгиленет. Ага карата бүгүнкү күндө кызуу даярдыктар жүрүүдө. Анын негизинде 26 августтан тарта бир катар көчөлөр жабылды. Алардын бири Эркиндик аянты бүгүнкү күндө 4 тарабынан тең жабылды. Тактап айтканда, Эркиндик аянты Түмөнбай Байзаков проспектиси менен Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинен, Байзаков проспектиси менен Барпус Сейил көчөлөрүнүн кесилишинен, Эркиндик көчөсү менен Исакулов көчөлөрүнүн кесилишинен жана Эркиндик менен Жусуп Бакиев көчөлөрүнүн кесилишинен жабылды. Ага негиз бүгүнкү күндө мына ушул аянтта Жалал Абад областындагы район шаарлардан, ошондой эле республикадан келген боз үйлөрдүн тигилиши. Учурда бул жерде жалпы жонунан Жалал Абад облусу боюнча 13, ал эми республика боюнча 8 боз үй тигилет. Андан сырткары бул жерде айыл чарба жана кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү да орун алат. Ошондуктан бүгүнкү күндө Эркиндик аянты 4 тарабынан тең жабык. Жалпы бизде 8 район 4 шаар, ошону менен эле бирге Кыргызнефтегаз, Жалал Абад мамлекеттик университети боз үйлөрүн тигишет. Бул жерге чоң сахна орнотулат. Учурдагы бул жерде тигилип жаткан боз үйлөр бул областтык эмес, Кыргыз Республикасынан келген, ар бир областтан келген кол өнөрчүлөрдүн боз үйлөрү. Атап айтканда, мына ушул боз үйлөрдүн катарында буга чейин бир катар сынактарга катышып, башкы байгени ээлеген боз үй ээлери да келип, бүгүнкү күндө 34 жылдыкка карата өздөрүнүн боз үйүнүн баалуулугун, уникалдуулугун көрсөткүсү келүүдө. Учурда аянтчада Чүй областынан келген боз үй тигилди, андан сырткары Ош шаарынын боз үйү тигилүүдө. Биз Оштон келдик. Ош облусунун атынан боз үй сынагына катышуу үчүн келдик. Ошо азыр биз даярдап атабыз. Үйдү тигүүгө даярдап атабыз. Боз үйүңүздөрдүн кандай өзгөчөлүктөрү бар? Нукура түштүк өзгөчөлүгү бар. Өзүбүздүн усталардын колу менен жасалган, өзүбүздүн чеберлердин. Мындай айтканда, мен өзүм бала чакам менен, өз семьям менен бүтүргөн үй. Бир боз үйдү канча убакта куруп бүтөсүздөр? Курушу биз баягы Шамдагай боз үй тигүүдө 9 мүнөттө 43 секундада 6 бала менен тигип бүткөнбүз. Көлдө, кырчында. Бул боз үй Чүй областынын атынан келип тигилди. Буга чейинки ийгиликтери да бар. Ушул сынак боюнча ушул 25-жылы Ысык көлдөгү туризмдин ачылышындагы баш байгени 1-чи орунду алган. Андан кийинки эпос күндөрүндө Бишкектеги ушу боз үй сынагынан гран-прини алган боз үй да. Чүй областынын атынан тигилип жүрөт. Чүй областыныкы. Бүгүнкү күндө да ошо эгемендүүлүк күнүнө карата Жалал Абад облусуна алып келип, ошол сынакка катышалы деген максат менен алып келип тиктик. Ал эми Эркиндик аянтынын Жалал Абад мамлекеттик университетинин алдындагы аянтчасында болсо, бул күндө 100 чатыр тигилип, айыл чарба жана кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү орун алмакчы. Ошондой эле уюштуруучулардын белгилүүсүндө бул жерге атайын сахна коюлуп, ал бул жерде Кыргыз Республикасынын эл артисти Абдылда Иманкулов, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Сатбеков баштаган ырчы чоочулардын коштоосундагы концерттик программа эртең мененки саат 9-дан баштап кечки 16-га чейин шаар тургундары жана коноктору үчүн кызмат кылмакчы.